Нарын медициналык колледжинде 2022-23 окуу жылында медициналык билим берүүнү реформалоо алкагында пилоттук долбоор боюнча окутуу башталды. 9 декабрдан 5 январга чейин базалык клиникалык практикага жөнөтүлүштү студенттер. Практикага жөнөрүнүн алдында ар бир студентке күндөлүктөр таратылып берилди. Практика учурунда анын ар бир бөлүгүн студенттер өздөрү толтурушту. Нарын медициналык колледжинин жалпысынан базалык клиникалык практикага 69 студент чыкты. Анын 59-у Нарын областтык бириктирилген ооруканасына, калган 10-у Ат башы, Акталы, Жумгал жалпы дарыгердик практика борборлоруна. Башкы насаатчы болуп, Нарын областтык бириктирилген ооруканасынын медайымдык иштер боюнча директорунун орун басары Мединова Назира Төлөмүшовна дайындалды. Жана ар бирден насаатчыга 5 студенттер бекитилип берилди. Практиканын жыйынтыгы боюнча отчеттор берилди, фото отчеттор берилди, жана көрсөткүчтөр белгиленди. Жыйынтыгы боюнча билим сапаты жалпы алганда 83,8 болду, орточо баалы 4,1 жана студенттердин катышуусу 97% түздү. Клиникалык практиканын жыйынтыгында көптөгөн артыкчылыктар белгиленди. Студенттер такай келген кеткендери көзөмөлдө болот экен. Экинчиден ала турган болсок, практикалык ыкмаларды аткарууга толук кандуу мүмкүнчүлүк берилет экен. Инфекциялык коопсуздук боюнча эрежелерди жакшы үйрөнүп чыгышы жана насаатчы студент болуп биргеликте командада иштөөнү үйрөнгөндүктөрү, өз ара баарлашуу ыкмаларын үйрөнгөндүктөрү.